Ушундай элдин эрке баласы дадаң болуп кетейин деп кайсыл жерге барса, чыгармачылыгын сыйлап урматтаган элине жакшы маек курам деп Алымкул Мамырбаев келип атат. Алкем, хош келдиңиз. Ассалаумалейкум. Кутмантаңыз менен. Бирге болсун. Хош келипсиз. Өтүңүз. Кутмантаң. Бирге болсун сиздерге да. Уйку канбай калды. Бүгүн негеде чыйрак турдум. Жакшы экен. Жакшы. Жакында эле Алымкул мырза өзүңүздүн музамандын эмес, өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды ушул туулуп өскөн жергиңизде өткөрүптүрсүз. Анан бата алып дегендей, ошол өткөн жакшы чыгармаларыңызды аткарып анан соңунда айылыңыздын эмгек сиңирген же мыкты атуулуу атайын сыйлыктарды дагы ардактуу атуулуу аттуу сыйлыктарды да тапшырыптыр. Алгач сөз ошондон болсо. Мен бул 11-класс бүтүп атканда 15-майда баягы ал кезде айылдын жылдызы болчубуз да. Жаңылбасам Шекер айылы. Шекер айылында. Анан ошол жерден 15-майда ошол концерт бергенбиз да. Анан кийин 15-май энелердин күнү болуп калбадыбы? Анан ошол энелердин күнүнө отурлай, анан айылдан кеткениме бир 10 жылдан ашыпты чыгармачылык чөйрөгө келгениме. Айылдагы аксакалдардан, айылдагы биздин айылда негизи ар бир экинчи киши таланттуу да. Ушундай бир же бирдеке жазып ийет, же бирдеке жамактап ийет, же ушундай бир өзгөчө айыл да. Анан ошол кишилердин бар батасын алып келейин деп бияктагы досторумду жыйнап алып барып айылга барып 15-майда энелердин күнүндө концерт бердик. Анан айыл өкмөттүн айылдык кеңеш берет экен, ушул ардактуу атуул деген. Аябай сыймыктанып келдим. Шекердин ардактуу атуулу болушу. Кыдырда арыган дегендей, ал жерден кандай улуу инсандар өттү мына, Чыңгыз атабыздан баштап. Аккан арыктан суу агат деген ушул да. Чыгармачылыкта жөн эле өзүңүздүн өрмөйүн элек болуп жүрө бербестен мына досторуңуз менен жүрөсүз, жаштарга мугалим болуп, сабак берип жүрөсүңөр. Чыгармачылык сизди азыр мен мына клипти көрүп отурам да. Алымкул чындап эле жашоодо ушундайбы, же чыгармачылык ушундай бир кыймыл аракеттерди жасаганга мажбур кылдыбы депчи. Эмне жасатты чыгармачылык? Сиз өзүңүз каалабаган. Ары кандай да. Чыгармачылык билбейм, мен негизи өзүм мындай шайырлы адаммын. Жашоодо. Жашоодо шайырлы адаммын. Анан мындай сырттан көрө алып эле көпчүлүк киши бул кишинин колунан бир жакшылык келчүдөй эмес деп ойлошот экен да. Жок, биз антип ойлогон жокпуз. Көптөр ошентет да. Себеби мен алдында окуган студенттерим бар, башка жак 2-3 жерде мугалим болуп иштейм. Анан кийин ал жердеги эмеге дагы мындай мугалимдин өзүнүн бир нерсеси болуш керек го. Студенттер андан бир жоопкерчиликтүү нерсе күткөн, Сыйлап туруш керек. Сыйлап туруш керек. Анан кийин алар менен бала менен баладай мамиле болсоң, таза эле бала болуп кетет дегендей. Көп нерсени үйрөндүм чыгармачылыктан. Дагы үйрөнө турган нерселер көп, Кудай буйрса. Жашпыз деген. Көп нерсени үйрөндүм деп жалпылаштырып айтып атат болушуңуз керек, бирок ушул 10 жыл деп өзүңүз мындай отчет деп айтып атпайсызбы? Айтсаңыз, ошол эң биринчи жолу Шекер айылынан Борборго аттанганда эмнени кыялдандыңыз эле? Ошонун баары азыр ишке ашып, орду менен келе жатабы? Мен такыр мугалим болом деп кыялданган эмесмин да. Ушул жака искусство институтуна барып окусам эле бир шумдук болуп кетчүдөй болуп келгем негизичи. Ал жактагылар мындай окубайт деле, кирип эле ушул ичинде эле жүрүп эле артист боло берет. Ичинин баары жылдыздар деп ойлочумун да. Көрсө окуу аябай оор экен. Биз аябай көп тапшырдык эле ошол жылы. Анан кийин өтпөй калай жастап. Өтпөй калдым бирөөсүнө. Мен негизи үйдөгүлөр актерскийге жөнөткөн. Актерскийге кирип собеседованиядан өтөсүң го. Собеседованияга келгенде эле кагып силкип койсо, уже өтпөй калдым окшойт деп. Себеби деген шумдук жана улуу заслуженный эмгек сиңирген артисттер, эл артисттери ушул жетелеп келип атышты да балдары чанан. Дөшалар. Анан кийин биз булардын арасынан кантип ойлодук да. Себеби андайлар көбүнчө
башкача адамдарды алып келет экен да. Кийин өзүм мугалим болуп, анан кабыл алып, эмесинде де приемный комиссияда да отуруп калдым. Анан кийин байкап калдым да. Бирок кыялым акырындык менен ошол окуп жүрүп 3-курс, 4-курстарда кыялым өзгөрдү. Бул жерде мугалим болсом, бирөөгө бирдеке үйрөтсөм, эмне себеби мен агайым ушундай киши болчу да. Билген нерсеңди бирөөгө үйрөткөнгө аракет кыл дечи. Анан ошол нерсеге өтүп кеттим да. Калыптана баштаган экенсиз акырын. Агайым негизи ушинтип даярдады окшойт. 3-4-курстан баштап бирөөгө сабак үйрөткөндө жанагы кандай направление бериш керек, кандай багыт немелерди коюш керек, үндү кантип коюш керек, ошонун баарын мындай же ошончо баласынын арасынан мен кызыктуу көрүндүмбү деген ушундай бирдекеси бар да. Алымкул айткандай мен да ошол окуу жайда окуп билим алдык. Анан азыр эми Кыргыздын жылдызы болуп жүргөн балдар менен курсташ болдук, группалаш болдук, чогуу жүрдүк. Атак даңкка жетип калган учурда билебиз да, мен концерттен чыгып курсагыбыз ачып, ар жакта бир павильонго барып сервис салат менен нан жегенибиз так ресмен чыкпайт да. Ананчы болбосо элдин баары сүйүп баягындай деңгээлде турасың. Бирок жашоо шарт баягындай болгон да. Сиздин эстей турган. Эң эстей турганы биз ошол группа болуп жаңы түзүлүп, анан ушул студия болсо керек эле. Ушул жерге съемкага келдик. Биринчи жолу ушул ТРКнын съемкасына келип, топ түзүлүп баягы жерден өзүбүз мыякта болуп келдик да. Көкөлөп жүрөбүз да. Жатаканага да дей койчу шумдук жылдызбыз аякта. Окуу жайда дагы тим эле шумдук болуп турабыз. Анан ушундай ата журтта ыр жастырдык эле деп келип, ала тотаңшыт деген көрсөтүүгө тартылганы келсек, биз чымын элекке чымында болбойт экенбиз да бери киргенден кийинчи. Эч ким маани бербей койт. Эч ким маани бербейт. Эч ким да карап койбойт да. Өстөрмөн өстөрүлө бир ар чуркап жүрөт, бир бери чуркап жүрөт, биз турабыз. Биз качан тартылат экенбиз да. Ошондо бир эртең менен 10:30-11 эле келгенбиз. Түнкү бир 12-ге жакын тартылганбыз да. Анда дагы ошол башка эч ким калбай калып тартылганбыз. Айла жоктон Ошол так ресмен кетпейт. Бирок ошол нерселер көп нерсе үйрөттү. Ошо киши менен сүйлөшкөндү үйрөттү. Сабырдуулукка. Мамиле кылганды үйрөттү да, сабырдуулукка үйрөттү. Анан кимге бар деп ар кандай жумуш учурунда кээ бирлер мындай бир такыр кишини тааныбагандай болуп кетет го. Анан азыр кайра келер деп күткөнгө үйрөттү. Ушундай болду да. Менде да кызык, жаңы жылда тартылдык. Анан Кыргызстан боюнча апам эле көрдү окшойт мени. Таңкы 5-те чыгып турдум да, анда да арчанын ар жагындачы. Алып келиңиз.